Рузыматовдордун үй бүлөсү кайрадан кечки тейлөөгө киришти. Ылай таш аралаш курулган очоктун эки көзүнө тең казана суу керек. Анткени 1 сааттан кийин кайрагачтыктар мынтип чайканага тола баштайт. Чайканада ар кечте киши ушундай жер. Анткени бул жер кайрагачтагы ар улуттун өкүлдөрүнөн эркектер жабыла чогулуп, узун сабаган кеме куруп кетчү жайга айланган. Кишилердин кылым ашкан ашканага агылган сыры жасалган палоосунун өзгөчөлүгүндө. Кайрагач айылынын эле эмес, жалпы Лейлектин брендине айланып бараткан бул даам ушул чайканада эле жасалат. Аны ашкана кожойкеси Мавлюда Рузыматова демдейт. Жолдошу Зарипжан кеши тейлип, чайкана бул бүлөнүн жалгыз киреше булагы. Баккендеги чек арада жайгашкан 600дөй кожолук отурукташкан Кайрагач айылынын тургундары кышында мал кармап, жайындасы жүзүм эгип тиричилик кылышат. Ал эми бул чайкана Совет доорундагы, жада калса андан мурунку доордогу чайкана маданиятын сактаган 120 жылдык тарыхы бар имарат. Ошондон бери айнек терезелери гана алмашпаса, бир да жол реставрациядан өткөрүлбөй, тарыхый жай катары сакталып калган. 19-кылымда медресе катары пайдаланылып, Совет бийлиги орногондон кийин колхоздун кампасы катары кызмат кылган. Бисмилlah. Assalamu alaikum. Малау биздин айылдын чайханасы, Кайрагач Рахат чайханасы болуп эсептелет. Мен азыр өзүм мана 60тан өттүм, 62-ге кирген болсом, мен bir 50 жылдыгын биледиген болсам, мурунтан угуп жүрөбүзкү, бул чайхананын курулушу курулганда 1880-жылдары курулган деп атат да. Усталар, муну курган усталарды азыр эч ким билбейт муну. Ошо жаш чоңдордун айтышы боюнча Хадженттен чыккан, башка жерден келген усталар келип туруп, ар кыл эмеде мына мындай кабиналарын карасаңар, өзгөчө ар бир кабина өзгөчө бир нерсени берет да. Ошо адамдар курган дейт. Бул деген азыр 1 кылымдан ашып кетти да. 1880 болсо азыр 2024-жыл болуп атат. Өткөн кылымда 87-жылдары айыл эли ашар ыкмасы менен айнек терезелерин оңдоп, ошол күндөн ушул күнгө чейин кайрадан чайкана катары иштетилет. Уникалдуу чайкананын бир өзгөчөлүгү, курулганда хоженттик усталар бир да мык колдонушкан эмес. Бу жерде мык деген нерсе жок. Мык умуман колдолгон жок да. Мына мындай мала сүтүн дейт бизде, сүтүн деп коет.
Murun жаш чоңдорду айтыш боюнча ала үстүгө карасаңар өзгөчө бир нерсе турат экен. Шалдар келип таягымдан бир урсам ала тегерек айланып турган экен да. Айтышларча. Айланып турган, анан бул кийинки мезгилде кароосуз калгандан кийин ичинде чаң башка басып ала кир басып туруп токтоп калган да. Азыр ошо неме эмес. Мык деген нерсе иштетилген жок бу жерде. Койдун майын жакшылап эритип алып, сабизди кызарта кооруп, анан татымалдардан себелеп, Айдор Кайрагачта палоо башкача даярдалат. Күрүштү болсо атайын Разаков менен Ак Суудан алып келишет. Тургундар палоосунун өзгөчө уникалдуулугу, анан даамдуулугу ушул күрүштөн да көз каранды дешет. İşletkende çayxana başta baştalganda her kayсы gruppa özü kelip turup özüçe aşkıganda her kim özüçe повар болгон. Keyin отдельно повар чыгып азыр заказ менен иштеп атат. Bize mana shunday qilib har chorshanba, birinchi kun, uchinchi kun oshim o'tiramiz shu yerda. Биз классташтардын ар жуманын дүйшөмбү, шаршембисинде ушул чайханага чогулмайыбыз бар. Россияда миграцияда жүргөн досторубуз акча салып турат. Биз ага ушул чайханага келип аш жейбиз. Бул чайхананы бала кезден билебиз. Себеби бизге чейин аталарыбыз келип ушул жерден биз сыяктуу палоо жеп турушкан. Эми мынтип биз келип турабыз. Палоосунун даамы өзгөчө. Ошон үчүн кошуна айылдардан, бул жагы Кулунду, Максат, Бешкент айылдарынан, жада калса Разаков шаарынан дагы бул жерге дал ушул палоос үчүн келишет. Даам даяр болду. Эми Зарипжан келген конокторго палоо менен чогуу салтка айланган сүзмөнү кошо тартат. Уже кандайдыр добо кеткен. Биз nima боюнча бу шуning үчүн ошы шырын болот. Темейде адам күнүгө ушундай толо. Бирок аялдар келишпейт. Алар чогулуп калса, буйртма берип жеши мүмкүн. Ал эми чайханада дээрлик эркек кишилер.